Кыргыз-тажик чегарасында автотрассалар ачылды. Кыргыз-тажик чегарасында абал салыштырмалуу турукташып, Баткен-Исфана жана Исфара-Варух жолдору ачылганын мамлекеттик чегара кызматы билдирди. Маалыматта Баткен облусундагы чегарачылар күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөсүн улантып жатканы айтылат. Эки өлкө жоокерлери мамлекеттик чегараны биргелешип күзөтүүдө. Калк арасында жергиликтүү бийлик менен биргеликте түшүндүрүү иштери уланып жатат деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстандыктар Жээнбековго жардам бериши керек. Кыргызстандыктар азыркы президентинин айланасына чогулуп, өлкөнүн өнүгүшү үчүн ага жардам бериши керек. Мындай пикирин Россия президенти Владимир Путин билдирди. Ал Кыргызстандын мурдагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев менен Кремлде жолукканын ырастап, ортодо эмне кеп болгонун да журналисттерге айтып берген. Путиндин айтымында ал Атамбаев менен аймактагы абалды талкуулаган. Учурдагы жана мурдагы кесиптештери менен баарлашууга дайыма даярмын. Алмазбек Шаршенович менен аймактагы кырдаалды сүйлөштүк. Менин позициям белгилүү, ага дагы айттым. Кыргызстан башынан бир топ нерсени өткөрдү. Эми кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн ушуну менен токтоо керек дейт Путин. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстандын элин учурдагы өлкө башчы Сооронбай Жээнбековду колдоого чакырды. Өлкөгө саясий стабилдүүлүк керек. Эл азыркы президент Сооронбай Жээнбековго өлкөнүн өнүгүүсү үчүн жардам бериши керек, деди Путин. Ал Россия Кыргызстан менен кызматташуу жаатындагы бардык пландарды иш жүзүнө ашырууга кызыктар экенин айтып, чогуу жасай турган иштерибиз көп, азыркы бийлик менен алардын баарын ишке ашырабыз деп ишенем, деди. Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем. Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане. Моя позиция хорошо известна, и до него я эту позицию тоже довел. Я считаю, что Кыргызстан, а это наш союзник, близкое нам государство, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум 2. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана. Страна нуждается в политической стабильности, и все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства. У нас много планов сотрудничества с Кыргызстаном, и мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать. Кызыл Кыяш шаарында пара талап кылган сот аткаруучу кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы билдирет. Ага карата даттануу менен жергиликтүү жашоочу кайрылган. Анын айтымында кыймылсыз мүлктү камактан чыгаруу боюнча соттун чечимине карабай, сот аткаруучу 18.600 сом салык төлөөнү талап кылган. Мындан тышкары өзүнө 10.000 сом пара сураган. Оперативдүү иш-чаралардын алкагында аталган сот кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалып, Бишкек шаарынын тергөө абагына жеткирилди. Териштирүү иштери жүрүп жатат. Бүгүн Бишкекте эл аралык оймо фестивали башталат. Бул тууралуу Маданият маалымат министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Иш-чара 28 июлга чейин Борбор калаадагы Курманжан датка аянты Эмен багы галереясы, Кыргыз сүрөтчүлөр союзунун көргөзмө залы жана Гапаратиев атындагы улуттук көркөм өнөр музейинде өтөт. Андан кийин 30 июлдан 4 августка чейин Ысык Көл облусунда уланат. Оймо эл аралык фестивали маданий мурастарды сактап калуу, салттуу билимдердин муундан муунга өтүүсүн жандандыруу, Кыргыз өлкөсүндөгү кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү, ошондой эле Кыргыз бермети болгон Ысык Көлдү экологиялык таза, маданий туризмдин эл аралык аймагына айландыруу максатын көздөйт. Фестивалга кол өнөрчүлөр, дизайнерлер, маданият жана искусство ишмерлери, кыргыз этникалык диаспоралардын өкүлдөрү, студенттер, жаштар, балдар, Бишкек жана Чолпон Ата шаарларынын тургундары жана меймандары катышат. Быйыл оймо фестивали Кыргыз өлкөсүндө 14-жолу өткөрүлүп жатат. Анкарада Беларусь элчилигинин кеңешчисине ок тийип, ооруканага түштү. Түркиянын борбору Анкара шаарында Беларусь элчилигинин кеңешчиси Александр Паганшевти белгисиз киши атып кетти. Дипломат оор абалда ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Hurriyet басылмасы жазды. Кылмышка шектүү өзүнө өзү кол салганы кабарланды. Жергиликтүү басылмалардын маалымдашынча, кол салган киши Паганшевтин коңшусу болгон жана алардын ортосунда пикир келишпестик орун алган. Беларустун тышкы иштер министрлиги дипломатка кол салган адам психикалык жактан ооруганын билдирди.